Здравствуйте, проверка связи, нас слышно? Нет, не слышно. Он слышит нас? Да. Здравствуйте, слышно. Я даже не знаю, это можно... А как это? Скажите. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биздин вебинар саат 10 башталат. Чыкпай күтүп туруңуздар. Азыр спикерди күтөлү жана башка катышуучуларды дагы күтүп турабыз.
Саламатсыздар дагы бир жолу. Вебинар башталганы аз калды. Кичине чыкпай күтүп туруңуздар. Саат 10:00 башталат.
Aleyküm. Burada eşlik olgun жок. İçin bir sıra oldu. Саламатсыздарбы, урматтуу Акыл Айым долбоорунун катышуучулары. Азыр 1-2 мүнөт жылы сайым кирип атат вебинарга. Бир аз сүйлөшүп албайлыбы? Кандай өтүп атат окууңар? Барбы суроолор? Балким бир советтериңер болот. Домашний заданияларды кылып атасыңарбы? Эркайым, айым бирдеме деп айтайын дедиңиз беле? Мен эч ким уккан жокпу я, чө-чө түшүнүп жокмун. Мен угулуп атамбы? Менимче улуу Саламатсыздарбы? Эмне сүйлөшпөй атасыңар менен? Дарынып калдыңарбы? Биз өзүбүз жандырбай калыптырбыз да, үнүн бийтетпей калыптырбыз. Сүйлөп атканыңызды угуп атабыз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Саламатчылык. Кандай окуулар кандай болду? Жашоо кандай? Настроение кандай? Айылда, шаарларда, Кыргызстандын ар бир точкаларында кандай? Маанай. Абдан сонун окууну жакшы аяктап атабыз, буюрса. Бүтөйүн деп Кудай турабыз. буйруса жакындап калдык. Ооба. Ушул окууну бүтүп аткандарына ошо 2 ай ушинтип тынбай окуп аткандарыңарга чоң рахмат. Сонун болуп атат, Кудай буйруса. Ооба. Андан кийин дагы Өзүбүздө курс болот. Сразу курс болот, андан кийин дагы ал жөнүндө дагы Instagram баракчага жазылдыңарбы баарыңар? Ооба, барбыз биз. Акыл Айым долбоорунун баракчасына жазылдыңарбы? Кандай ким жазылган жок? Кол көтөргүлөчү жазылбагандар. Саламатсыздарбы? Мен жазылбадым. Гүлзадай? Жакшы, Эмнеге? рахмат. Унутуп калыптырмын, кечиресиздер. Жумуштан болуп жазабыз. Гүлзада Instagram баракчасынын ссылкасын группага жиберип коем, ошентип жазылгыла. Анткени силер жөнүндө анан Instagramыңар болсо сабактан кийин ошо стористерди чыгарып, бизде Акыл Айым деп отмечать кылсаңар, биз силердин стористериңерди сториске чыгарабыз. Окей. Силердин стористериңерди ошентип биз аркылуу Кыргызстан бүт население көрөт да. Рахмат. Мындан кийин кандай окуу башталат? Компьютер курсунан кийин кайра эле компьютерби или башка курстар башталабы? Жок, башка курс башталат. Анын деген толук маалыматты дагы тиги Instagram баракчага чыгарабыз. Ошон үчүн Instagram баракчага сөзсүз жазылгыла. Кайсы убакыттан кайсы курс башталаарын ошол жерден жазабыз. Макул, рахмат. Биздин ментор кирдиби я? Мага жардам берген киши барбы? Тиги Жазира, Канышай, Чолпон бирөө барбы? Саламатсыздарбы? Карап жатам, дагы деле жок азырынча.
Ал деген мындай болуп калыптыр, урматтуу айымдар. Тиги жылдыз дүйшөнө уже өткөрбөдү эле, помните, вебинарчы жакы балдарга кандай кылып балдарга сүйүү тилин табуу дегенчи. ооба. Ошо кече күнү бир жакындары кырсыктап калыптыр. Анан ошончо бирок в любом случае өткөрөм, мындай элдин обязательно өткөрөм деген. Ошол айылга кетип ошол жактан подключение кылып атат да. Ошон үчүн бир аз сабыр кылып туралы, бир 5-6 мүнөт дагы. 1 мүнөт. Ошол ага чейин кандай маанайыңар кандай? Ким каяктан кана айтып бериңизчи. Мына Бермет айым. Саламатсызбы? Чаткалдан салам. Чаткал, отлично. Баткен шаарынан. Ким каяктан? Бишкектен. Баткен, классно. Баткенде жылуу болуш керек азыр, Ооба, Бишкек. күн жылы бүгүн. Классно. Классно. Бизде деле пока жылуу болуп атат. Дагы ким каяктан? Жети өгүз барбы? Түп. Сүлүктүү шаары. Токмок бар экен. Чоң ала бар экен, отлично. Ноокат барбы, ноокат? Ноокат жокпу? Ош бар экен, отлично. Нарын, Кочкор. Отлично. Так. Кечириңиз. Алло. Кечирип коюңуз, как раз ментор чалып, кирип атам, интернет аябай эме болуп атат дейт. Ошол вебинарлар өтпөдүбү? Ошол вебинарлардын кайсынысы аябай жакты силерге? Айтып берсеңиз, биз кийинки вебинарды Алло. Эме болдуңуз? Алло. Ооба, угулуп жатасыз. Мен угулуп атамбы? Эми угулдуңуз. Ошол ким жакты эле ошол канча ушул өткөрүп атабы вебинарларды? Кимси жагып атат? Же мени жакшы угулбасаңар, же чатта жазбайсыңар? Бер, ол мен кече пулуна камон 100 сом бер. Мен onu dostum. Бер. Негизи бардык эле вебинарлар жакшы болуп атат. Аябай жакшы темалар тандап атат, актуалдуу темалар. Аракет кылып атабыз качканга. Кирбей калганыбызды ошо запись оратабыз. Баары эле жагып атат. Жакшы, ким айтпагандар чатка жазып коесузбу? Кайсы ушу өткөн вебинарлардын кайсынысы силерге эң кызыктуу болду? Маектешип албайлы, балким силердин дагы пожеланияларыңар болот. Ошого ылайыктуу, балким дагы враччы кылсак, дагы бир жолу врач чыгарсак болот. Мен азыр чатка берип коем Instagram баракчаны. Саламатсызбы Мээрим айым. Мага өзгөчө Жылдыз айымдын максат коюу боюнча аябай жакты. Аябай жандуу. Анан HR'ды чакырбадыңарбы рекрутер? Ошонун
көп нерселери аябай жакты да резюме боюнча. Анан мен да жибергем, ал фидбек берип, көп нерсени мен өзүмө алып алдым да. Ал дагы эже аябай эксперт экен. Анан көп нерсени мындай бизге керектүү нерселерди айтып берди да. А так бүт спикерлер аябай жакшы болуп, бүт жагынан бизге жардам берип атат да. Бирок ошо 2 айым өзгөчө өзүмө кызыктуу болду да. Эң сонун жакшы. Айгүл айым дагы аябай кесибин жакшы билген, аябай профессионал айым. Биякта деген Бишкекте көпчүлүк тааныйт, аябай жакшы авторитеттүү. Ошо HR боюнча өзү ушу киши адамды поиск сотрудников, наймды боюнча аябай профессионалдуу киши. Ошол өзү дагы мен дагы аябай сүйүнүп калдым өзүм. Резюмелериңерди жибергиле, мен фидбек, обратный связь карап, анан ошо өзүмдүн оюмду жазып берем дегенге, бул негизи чоң жумуш. Канча резюме жиберилди, ошолордун баарына жооп берди. Бир күнү балким Интервью боюнча может берсе болот, кантип интервью өткөндө, кандай мындай более подробно мок интервью деп айтып берип атпады беле бизге? бергенге. Ооба, балким суроолоруңар калды, балким вебинар бүткөндөн кийин могу суроону берип калсам болмок экен деген ойлор болуп калган. Ошолорду балким дагы чакырып беребиз. Так, Жазира айтасызбы, биздин ментор кирдиби? Жок, азырынча жок. Азыр. Кечиресиз. Жазира, маектешип турасызбы? Мен азыр чалайын менторго. Эмне болот экен? Балким менин жардамым керектир, мага бир 2 мүнөт бересизби? Урматтуу айымдар, ушул кырсыкчылык болуп калыптыр негизи. Кече күнү. Негизи кырсыкчылык деп коюп турум, жакын кишилер кайтыш болуп калыптыр. Ошол өлгөн жерден аракет кылып кирген ошо бирке биз дагы түшүнүп көтөрө алалы, жылзайда. Ошол өзүм дүйүн эмес, ошо киши дагы 34 дагы кирип туралы, Мээрим эже жакшы болуп айтат. Мен сиздерге дагы айтып кетейин. Бүгүнкү биздин спикерибиз жакын адамдары кайтыш болуп, ошол жактан киргенге аракет кылып жатат. Баарыңыздарды сабыр кармап, кичине күтүп, жакындарыңыздарга жөнөтүп, көбүрөөк адам кирип, ошол сиздерге жаккан спикерден дагы бир вебинардын өтүүсүнө мүмкүнчүлүк алууга жардам берсеңиздер болот. Дагы кичине күтүп туралы. Добрый день, я Гульназ Турбатова. Вот я являюсь партнером Жылдыз Душеновой. Мы вместе здесь представляем проект про родителей. И пока вот тоже хотела объяснить, буду разговаривать на кыргызском языке. Если кому-то непонятно, то можно какие-то вопросы я буду вам пояснять на русском языке. Менин атым Гульназ Турбатова. Биз Жылдыз Душенова менен чогуу про родитель проекти ачканбыз. Бүгүнкү сессияны коммуникация жөнүндө Жылдыз алып барат. Бирок кичине күтө туруш керек. Пока Жылдыз келгенинче мен сизге бир задание берет элем. Бүгүнкү сессия коммуникация боюнча алып барылат. Сиз чатка жиберсеңиз, силердин жоопторуңузду, коммуникация, что значит для вас коммуникация, общение деп эмне деп аталат. Сиздин версияңызды 1 мүнөт берем, чатка жоопторуңузду жибериңиз. Да, вижу, вот что руки подняли. И теперь давайте
Вот Джамила Озокеева, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, свой ответ. Сіздің жоғыңызды беріңіз. Бири-бири менен тил табыша билүү, туура. Адамдар менен байланышта болуу. Сиз үчүн коммуникация деген, ага, окей. Экрандын демонстрациясын кантип büyüsөт? Вот это вот я не знаю, сейчас я попробую. Так, окей. Сейчас мы откроем. Bir minut. Başka profilge girip hazır men ошол коммуникациянын максаты эмнеде? Сиз кантип ойлойсуз? Кандай ойлойсуз? Силерге мындай задание, мен сизге азыр определениясын берейин, что общение — это обмен идеями между двумя людьми через пространство. И цель общения — это нужно быть услышанным, то есть то, что ты говоришь, чтобы тебя услышали, повысить доверие и поделиться какими-то знаниями, да? И теперь вам задание, которое потом вы будете делиться этим заданием с Джилдыз. Нарисуйте для себя общение. Как вы это себе видите? Может быть, это будет 2 человечка, и может быть, это будут каких-то 2 предмета. Как происходит общение? Извиняюсь. Пожалуйста, нарисуйте. Можете прямо вот так вот к экрану показать. 1 минута дается на задание. Как слышно? Как видно? Здравствуйте, слышно хорошо, видно тоже. Только не знаю, показывать, как рисовать. Вот смотрите, вы нарисовали и приблизьте к своему экрану. Так, Вот бумажку, да? Да. Да, бумажку. Давайте вот еще полминуточки дадим, чтобы все успели. Тут мне Джилдыз пишет, что она уже подключилась. Сейчас мы ее... Адамдар ортосунан мамиле. Да, вот очень хороший такой ответ тоже. Байланыш түзүү билүү. Туура. Так, Джилдыз. Короче, вот здесь вот выходит, типа, подключить телефон, я нажимаю на телефон. Урматтуу айымдар, баары жакшыбы? Да, Мерим сейчас выполняет задание. Рисует общение. Что такое общение, по их мнению? Общение. Маектешүү болуп калабы кыргызча, айымдар? Бир аз жардам берип койгула, кыргызчабыз кичине түгөнүп калганда. Түгөнүп баратканда колдоп тургула, Да, Джилдыз пишет, что не может зайти, не пускают, надо пустить ее в чат. Маектешүү, Так, Джилдыз не впускают. Джазира, жардам берип коесузбу Джилдыз айымга?
Может, в настройках там у вас, в настройках телефона у нас самого какая-то. Не дают разрешения. Давайте разрешение дайте ей, чтобы она зашла. Она, это открытая ссылка негизи. Она уже заходила через эту ссылку. Так, сейчас. В телефоне у вас не включен, Wi-Fi Direct там еще в телефоне должен. Вот здесь в инструкции написано. Сейчас, секундочку. Кичине кечиресиз, бул техникалык вопрос Мен бул жактан сурап, бул деген вот сиз айткандай эле ачык ссылка. Бул жака эчтеке кереги жок. Ссылка боюнча Кирип атат. Келиңиздер айымдар. Заданияны жакшы түшүнбөгөндөр же балким ошол заданияны мынтип ооз түрүндө айтып бергенге даярлар. Мына Гүлүмкан айым. Колуңузду көтөрүп турсуз. Кирди, отлично. Кирди. Урматтуулар, мен аябай кечирим сурайм. Мага тиешеси жок шарттар боюнча кечиккенге туура болду. Мен абдан кечирим сурайм. Менин атым Жылдыз Дүйшенова. Сиздер менен бурдан мурун жолуктум элем. Сиздерди бир топ стресске салдым окшойт. Дагы эле кечирим сурайм. Бирок мени күткөнүңүздөргө, бүгүнкү жолугууга киргениңиздерге өкүнбөй тургандай кылып сабак өткөрүп берейин. Мүмкүн болсо. Анда мага экран бөлүшкөнгө уруксат берип коесуздар, Я вот здесь поясню. Уже девочкам дано задание нарисовать, что такое общение, и подумать, что такое общение. Вот попросила девочек нарисовать, и потом к видеоэкрану они приложат свои рисунки, и мы посмотрим. Абдан жакшы, чоң рахмат. Анда сабагыбыз мен билгендей кыргыз тилинде өтөт, туурабы? Менин экранымда маалымат орусча кете берет, бирок мен сиздерге маалыматтын баардыгын кыргызча берем. Суроолор болсо сурай бересиздер. Менде суранычы, мен экранды бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк берип коесуздар бага. Минуту азыр беребиз. Рахмат. Анда урматтуулар, мен сизди организатор кылдым. Экран бөлүшсөңүз болот. Чоң рахмат. Биз сиздер менен мына төрөлгөндөн баштап эмес, түйүлгөндөн баштап баарлашабыз деген идея бар менде. Мүмкүн менин оюм туура эместир, сиздер ойлонуп карап көрөсүздөр. Менимче ошондой. Биз төрөлгөндөн баштап эмес, түйүлгөндөн баштап баарлашабыз. Энесинин ичине эми түйүлгөн бала энесине буйрук бере берет. Тура кой, турба, буну жебе, жыттаба, жытта, барба деп туруп буйрук берет. Бул баарлашуу. Бирок эч качан бизди эч ким баарлашканды үйрөткөн эмес да. Баарлашуу өзү бул эмне деген, сиз азыр тапшырма алдыңыздар. Баарлашууну сүрөт түрүндө чагылдыруу. Мен деле ошол эле баарлашууну сиздерге көргөзөм. Өзүмдүн чагылдырган сүрөтүмө салыштырасыздар. Кайсы жери артыкча экен, кайсы жери кем экен, ошону байкайсыздар. Бирок ага чейин биз эффективдүү деген сөз менен таанышып кетели. 3 адамдан жооп алайын. Эффективдүү дегенди кандай түшүнөсүздөр? Ана биз мындай деп эдикпи, эффективдүү баарлашуунун сырлары деп теманы ушундай белгиледик. Анда суроо, эффективдүү деген бул эмне? Жыйынтыгы бар, кайсы бир жыйынтыкты берген. Рахмат пикириңизге. Анда жемиштүү экен да. А эгерде ошол жыйынтыкка мен жылдап жетсем, же ошол жыйынтыкка жетиш үчүн мен колумда болгон ресурстардын баардыгын жумшасамчы, анда эффективдүү болобу, жокпу? Натыйжалуу дейт, жемиштүү, продуктивный дейт. Ооба, туура. Бирок менде дагы эле ошол суроо. Ошол эле жыйынтыкка жетиш үчүн колумда болгон, тууган уругумда болгон ресурстардын баардыгын
биз жумшап туруп эптеп атып жетсек, бул эффективдүүбү эмеспи? Жок. Анда болбой Анда калат. эмнеси менен айырмаланат экен? Жемиштүү жана эффективдүү. Экөөнүн бир айырмасы бар да, ошол айырмасын аныктап бериңиздерчи. Мында көз каранды болот. Бирден айымдар бирден сүйлөңүздөр. Эффективдүү коммуникация бул өз оюңду маектешке жеткирүү да, анын позициясын билүү, анын муктаждыгын билип, ошого түшүндүрүү, ошо жыйынтык алуу да ошол коммуникациядан. Туура, рахмат. Бирок мен ал адамга 100 катышып атып, жок, болбойт анда. Сүрөт менен түшүндүрүп атып, мисалдарды келтирип атып, 2 саат, 5 саат кетирип түшүндүрсөмчү. Эффективдүүбү? Анда бирок жыйынтыгы бар аягында. Жок. Анда айырмасы эмнеде? Анда өтө оор. Андай айырмасы эмнеде экен? Мен айтып койсом болобу оюмду? Айтып көрүңүзчү. Ооба, менин оюмча биз ал адамга ушунчалык өзүбүздү нагружать этип, кыйнап, аны да кыйнап түшүндүрүп жеткирүү бул өтө результат андай чыкпайт да менин оюмча. Ал адамга биз аябай бир нерсени түшүндүргөндө жеңил, оңой жагы менен анан аябай жакшы түшүндүрүп беришибиз керек. Антип эч кимди кыйнап, зордуктап, мажбурлоштун кереги жок да. Бирөөгө мындай анда биз салымыбыз кошулбайт. Өзүбүздүн балабызга дагы, тууганыбызга дагы баарын. Туура, урматтууларым, анда эффективдүү деген сөз бул натыйжасы гана эмес, азыраак күч жумшап, азыраак убакыт кетирип, азыраак кандай айтсам, ресурс келип туруп, бирок эң чоң натыйжага ээ болгон бул эффективдүү деп эсептейбиз. Мына мисалы, мен бир айтканда эле, мен угуп аткан адам түшүнүп калса, билип калса, мен бир мисал келтиргенден кийин адамга толугу менен маалымат жетсе, анда биздин баарлашуубуз эффективдүү. А эгерде мен какшанып атып, урушуп атып, коркутуп атып жеткирсем, анда эффективдүү эмес. Кана келиңиздер, анда мисал келтириңиздер. Биз эффективдүү коммуникацияга ээ болсок, биздин жашообузга кандай таасир этет бул нерсе? Биз өз оюбузду жеткире алабыз да. Маектештер менен, кимге жакындарыбыз мененби, досторубуз мененби туура жеткирип, анан ошого жараша жыйынтык ала алабыз да. Рахмат. А эгерде биз ошентип жашасак, айткан нерсебиз толугу менен адамга жетип барса, анда биздин жашообуз оңолобу, эмеспи? Оң таасири барбы ушунун? Биздин жашообузга кандай бир салым кошобу, же эмеспи? Айткан нерсебиз мөмөлүү болсобу, ошо результат болсо. Ооба, бирок албетте. Аз күч жумшап туруп жетип алсак. Мында аябай чоң жетишкендик болот деп ойлойм да мен. Бирөөдү аябай кыйнап жеткиргенден көрө, аябай жеңил жол менен, жакшы жол менен жеткирсек, ошол адамда аябай результат жакшы болот. Себеби мен өзүмдүн балдарымдан эле байкайм да, билем. Рахмат. Мынакей, жумушта болобу, үйдө болобу, айырмасы жок. Эгерде биз айтарыбыз менен маалымат толугу менен жетип барса адамга, анда биздин жашообуз жыргал эле болуп калмак. Элестетип көрүңүз, сатуучу болсоңуз, мугалим болсоңуз, жетекчи болсоңуз, эне болсоңуз, айткан сөзүңүз эч бир бурмаланбай, жоголбой, толугу менен тиги адамга жетип барса, анда жашоо керемет болот да калат. Мен негедир экранымды көрүшө албай жатам, мен сөзүмдү улантып берем, сиздер мен айткан боюнча сүрөтүңүздөрдү толуктай бересиз. Анда келиңиздер, өзү негизи баарлашуунун ичинде 8 бөлүктөн турат. 8 нерседен баарлашуу камтылат өзү негизи. Сиздер сүрөт тартканда кимдики канча бөлүктөн турду баарлашууңуздар? Канча эмнелер бар баарлашуунун ичинде? Ана кимдики канча бөлүк турду? 3пү, 4пү, 5пи? Кимдики канча бөлүктөн? Мисалы мен палоо эмнелерден турат? Канча бөлүктөн десем, сиздер атап чыгасыңар. Май, суу, туз депчи, күрүч деп, сабиз деп. Анан кийин палоонун ичине кирген нерселерди сиздер эсептеп чыгара аласыздар. Баарлашуунун ичине кирген нерселер эмне болду экен? Канча бөлүк десем,
Сиздер не деп жооп берет элеңиздер? Канча? Ана канча? Кимдики канча? Көп түрлөрү бар да. Мисалы Жок, пикир барлашуунун түрлөрү жок. Түрлөрү деген жок. Барлашуу эмнеден турат? Эмнелер кирет анын ичине деп атам. Суроо жооп. угуу, Суроо жооп. Угуу. менче Жандан көп адам. Экиден Жандан көп көп адам. адамды. Рахмат. Биз болгон байланышыбыз. Рахмат. Эмоция. Рахмат. Туура айтып атасыздар. Келиңиздер анда 3 түрү бар дейт. Мен баарлашуунун түрү деп сураган жокмун, урматтуу айымдар. Мен айтып атам, баарлашуу эмнелерден турат. Анда бысмылда деп келиңиздер баштайбыз. Мен айтып берем, сиздер сүйлөтүңүздөрдү толуктай бересиздер. Баарлашуу дайыма ошол баарлашууну баштаган адамдан башталат. Бул номер 1. Өз негизи 8 бөлүктөн турат. 8-ин тең чагылдырып алыңыздар барактарыңыздарга. Бысмылда дегенде бул баарлашууну баштаган адам номер 1. Бардыңыздардын сүрөтүңүздөрдө ал адам бар болсо керек, 1 деп белгилеп коюңуздар, урматтууларым. Экинчи нерсе, бул адамдын оюна эсине кандай бир ой келет. Ойдун өзү бул экинчи бөлүк. Кээ бир адамдар оюн топтобой туруп баарлашууну баштайт. Ошондой учурларды көрдүңөр беле? Оюн аягына чейин бышыр элек, ою аягына чейин жетилген жок, бирок оозу ачылып баштайт. Көрдүңөр беле? Ооба деген жооп келди Айчүрөк айымдан, рахмат. Бул өтө чоң ката. Адам оюн бышырыш керек. Мисалы, мен азыр мындай деп ойлоп атам. Замир айым рахмат, Назира айым рахмат, чатка жазып турганыңарга чоң рахмат. Мисалы, мен мынтип көрдүм да, анан кийин Кечиресиз. Мен чатка жаза албай жатам да оюмду. Кайсы жерде жазам? Ылдый жакта мындай желекчедей 4 бурчтук ичинде сызыктар бар, ошонун ичине жаза берсеңиздер болот, бизге көрүнө берет баарыбызга. Ага, рахмат. Анда урматтуулар, мына экинчи нерсеси бул ой. Мен буну мындай кичинекей булутчадай тартып туруп, анан кийин ошо булутчанын ичине жылдызча тартып коймокмун. Кандай бир ой келди? Мисалы, мен алманы көрдүм да ойлоп атам. Кандай сонун кызыл алма. Ой келди. Бирок мен аны азырынча эч кимге айта элекмин, ойлоп гана койдум. Ой. Бул экинчи бөлүк. Үчүнчү бөлүгү кандай деп ойлойсуздар? Эмне болду экен? Үчүнчү бөлүк. Бир адамдан жооп алам. Чатка жазсаңар болот, бирок оозеки бир адамдан. Үн дейт. Үнгө чейин эрте. Үн бар, бирок эрте. Үн эрте. Эмоция эрте. Мына киши кабыл ала турган киши эрте. Бар, бирок ал эрте. Ой болот, ойдон кийин кармоо дейт. Жок, Ратбек мырза, жок. Мынакей карасаңыздар, сезүү дейт. Жок, божомолуңар абдан жакшы. Абдан жакшы, Замир айым. Телепатическое общение. Айзада айым жеткиргиси келет дейт. Жест эмес. Мына карасаңыздар, ой келди. Эми менде кандай бир ниет пайда болот, же калоо десек болот. Ал ниет, ал калоо ошол ой менен бирөө менен бөлүшүү. Мисалы ойлодум, Замир айым, мен ушул алманы көрүп туруп, бул алма жөнүндө алма сонун экен деген менин оюмду укса экен, түшүнсө экен деген ниет болот. Эгерде менин ниетим айтып гана коюу болсо, анда бул өтө бөксө болот. Мен көп учурда байкайм, баарлашуудагы эң чоң ката адамдын ниети өтө бөксө. Айтып койсом болду. Тиги тарапка жеттиби, жеткен жокпу, тиги тарап түшүндүбү, түшүнгөн жокпу, чатагым да жок. Айтып эле койсом болду. Да. Көрдүңөр беле ушундай учурларды? Бул ата-эне да болушу мүмкүн, бул мугалим да болушу мүмкүн. Бар да. Бул учур көптө болот, көп адамдарда. Себеби досуңда да болот, окуучуда, ата-энеңде, бир тууганың бардыгында бир эле ойду жеткире билебиз дагы, өзүңдүн проблемаңды чечкенди ойлойсуң да. Ал адамда кандай жооп, ал адамдын ою кандай, андан чечип бере алабы сенин проблемаларыңды.
Биз жок, аны кабыл албайбыз да. Гүлзадайым, алтыным, сиз алдыга жүгүрүп кетип атасыз. Сиз айткандан кийин анын оюн деп атасыз. Кое туруңуз, аяка жете элекпиз. Биз майдалап карап атабыз. Окей. Туура дейт Замира айым, менде дайыма ушундай ой болот. Айтканын дейт, айтканым тиги кишиге жеткиликтүү айта алдым бекен деген бул өтө сонун нерсе. Элестетип коюңуз, мен моминтип туруп, мен айтканда тиги тарап толугу менен түшүнсө экен. Мен көп учурда байкайм, мына адамдын учурашуусунан эле байкайм. Кандай бир бөлмөгө же үйгө же бир мекемеге кирип келген адам бурк деп коет да. Бурк дегени билбейм, чүчкүрдү, чакалдыбы же башка жагынан үн, же жел чыгып кеттиби белгисиз да. Эгерде бул адамдын ниети мен ушу учурашайын, менин саламымды тиги тарап кабыл алсын деп учурашса, анда жүзүн жарык кылып, үнүн чыгарып мындай саламатсыздарбы деп учурашмак. Бурк деп коет, деп коет да. Бул адамдын ниети бөксө деген жер. Мына 3-чү бөлүгү бул ниет. Адам айтат, мен ушул адамга төкпөй чачпай оюмду жеткирейин деген баарлашуунун 3-чү бөлүгү бул ниет. 4-чү бөлүгү эмне болду экен? Бул кабыл алган адам. Мисалы, менин оюм саламдашуу дейли. Мен эгерде дос кишиге, курбума саламдашсам, анда менин саламым такыр башкача болот. Привет деп коем, кандайсың деп коем, жакшысыңбы деп коем. Эгерде менин жетекчим болсо, мен привет деп учураша аламбы? Жок. Кабыл алган киши бул 4-чү бөлүк, баарлашуудагы 4-чү бөлүк. Мынакей 4 өзгөрүлүп кетсе, мисалы мен ошол эле саламымды башка адамга бере турган болсом, менин оозуман такыр башка сөздөр чыгат, менин кебете кешпирим такыр башкача болот. Мүмкүн мен жүгүрүп барып эки колдоп саламдашам, мүмкүн мен кол булгап эле коем, сыпайы мындай алысыраак адам болсо баш ийкеп эле коем. Менин кыймыл аракетим 4кө жараша өзгөрөт. Кошуласыздарбы ошого? Ооба, кошулам мен. Рахмат. Ооба дейт Назира айым. Жазып турган адамдарга чоң рахмат, жооп берип аткандарга чоң рахмат. Эмкиси 5-чи бөлүк эмне болду экен? Мына адамдын өзү, ою, бөлүшөйүн деген ниети кабыл алуучу адам. Эми 5-чи бөлүккө келдик. 5-чи бөлүк эмне болуп кетти экен кана? Кандай деп ойлойсуздар? 5-чи бөлүк бул эмне? Пикирлер? Кабыл алган адамдын эмоциясыбы? Кантип кабыл алат? Эмоциясы анан кийин жаралат кое туруңуз, бирок өтө жакын келдиңиз. Кана кимде дагы кандай пикир бар? Божомолдоп көргүлөчү. Аралашып окуйлу. Мен гана сайрай бербей. Кабыл алган адам бул 4-чү болду. Сөздү чыга элек. Сөз өтө эрте чыгып кетет. Чыгарбай туруш керек. 5 пайда болмоюнча эмоция жакшы божомол, бирок эмес. 5-чи бөлүк бул кабыл алуучу адамдын көңүлү, внимание. Бул өтө чоң ката баарлашууда. Кабыл алгандан кийинки жок, сиз эч нерсе чыгара элексиз өзүңүздөн. Сиз салам кабыл алган адам кандай ойдо болду? Ойдо боло элек, анткени сиз саламды жөнөтө элексиз өзүңүздөн. Мен азыр майдалап карап берип атам. Карасаңыздар, анан эмне себептен майдалап атабыз? Анткени ошол жерден өтө көп ката кетиребиз. Бүгүнкү күндөн баштап байкайсыздар. Мынакей 5-чи нерсе бул кабыл алуучу адамдын көңүлү, внимание. Сиз эгерде көңүлдү, адамдын көңүлүн труба катары кабыл алсаңыз, түтүк катары кабыл алсаңыз, анда экөөбүздүн ортобузда түтүктү орноштурабыз, анан кийин гана саламымды ошол түтүктөн жөнөтөм. Түтүк орношо электе мен саламымды жөнөтө берсем, анда бул эмнеге окшош деп айтайынбы? Мисалы, мен бирөөгө чалдым дейин, телефондон чалдым, гудок кетип атат. Ал адам алло деп жооп бере элек. Ал жооп бере элек деле мен сүйлөп баштайм да, ай салам кандайсың депчи. Элестетип коюңуз. Көп учурда ушул жерден өтө чоң ката кетиргенибиз, биз адамдын көңүлүн кармай электе
көңүлүн өзүбүзгө бура электе сөзүбүздү баштап жиберебиз. Мисалы, мындай учурлар болот. Энеси деп коелу, бир жака кетип атып жумушка, же атасы жумуштан келип туруп, мисалы, телефон чукулап отурган баласы болобу, мүмкүн жубайы жолдошуна болобу, мүмкүн жолдошу жубайына болобу, айырмасы жок. Ай, минтип койдуңбу деп коебуз да. Ай, малды жайгарып койдуңбу? Же мисалы, ай, Бакунчу айтып койдуңбу? Же, ай, балам минтип кой деп коебуз да. Бирок ал баланын көңүлү, мисалы, телефон чукулап отурган адамдын көңүлү каякта болот? Трубасы түтүгү телефонго туташкан. Сиз менен түтүк тутушкан жок. Бирок сиз айтчу сөзүңүздү айтып жөнөтүп койдуңуз. Бул өтө чоң ката. Эми 6-чы бөлүк, 6-чы нерсе бул аралык. Баарлашууда аралык өтө маанилүү. Эмнеге дегенде, баарлашуу бул эки адамдын ортосунда аралык аркылуу ой бөлүшүү деген аныктама келет. Эгерде биз аралыкты эске албасак, анда бул жерден да биз жөнөткөн нерсе тиги адамга жетпей туруп ортодон ток деп туруп ортого түшүп калат. Кошуласыздарбы ошого, урматтууларым? Ооба, бул жерге мындай деп жазылган экен, Зуля Кумарбек. Кол ала турган адамдын көз карашы дейт. Бул өтө туура. Адам сизге көңүлүн бердиби же берген жокпу, сиз көз карашынан билсеңиз болот. Көп учурда балам дегенде деп коет. Үн чыгарат. Апа дейт же ата дейт. Бирок дегенде сизге көңүлүн берген жок, түтүк жок. Сиз айткан нерсе кулагынан өтүп кетет, кирбейт, сиңбейт. Бул чоң ката. Мына эми аралык. Көп учурда адамдар, мен мындай мисал келтирем, мынакей, карасаңыздар. Рахмат, Замирайым, биринчи оюн буруп туруп, оюн көңүлүн буруп туруп, түтүк орнуп туруп, анан кийин сууду кетиребиз да. Антпесеңиз суумуз ортодо куюлуп түшүп калат. Өтө туура айтып атасыз, Замирайым, рахмат. Эми карасаңыздар, мындай болот. Аралык жөнүндө сүйлөйүн. Адамдар бири-бирине жакын болуп, ысык болуп, мамилеси сонун болуп турган кезде адамдар көбүрөөк жакыныраак болгонго аракет кылышат. Көп учурда бири-бирине көп чалышат, жанына баргысы келет, жанына отургусу келет. Качан адамдардын ортосунда мамиле бузулса, алыстай баштайт. Бирок жакын болуп турган адамдар эч качан үнүн катуу чыгарып сүйлөбөйт. Баласын эркелетип аткан эне, баласын жакын келип туруп, маңдайынан өбүп туруп, ананайын дейт да, шыбырап гана айтат. Ананайын деп кыйкырбайт эч качан. Эки жаш бири-бирин сүйүп аткан жаштарда, мен сени сүйөм деп туруп, акырын айтат. Аралык өтө аз, үн акырын чыгат. Бирок адамдардын мамилеси алыстаган сайын деп кыйкырганда да бири-бирин угушпайт. Аралык өтө чоң болуп калгандын белгиси. Баарлашууда аралыктын орду өтө маанилүү, өтө. Аны эске ала жүрүү керек. Эмки кадам, эмки бөлүк. Эми мына 7-чи нерсе, бул жанагы ойду жеткирем деген баарлашууну баштаган адам жөнөткөн нерселер. Мен аны нерсе деп атап коем. Бул нерсе кандай түрлөрдө болот? Келгиле атайлы. Мисалы, бысмылда дегенде айтылган сөз. Рахмат, Ратбек мырза, сөз. Мисалы, мен салам деп айттым. Саламатсызбы деп айттым сөздү. Бир. Дагы эмне жөнөтө алам мен өзүмдөн башка адамга, жана кабыл алуучуга эмне деп жөнөтө алам? Оюмду кандай түрдө, канакей? Эмоция, рахмат. Эмоцияны эмне аркылуу кетиребиз? Мен азыр маанайым ачык экен, эмнеден билесиңер? Же маанайым кабагым бүркөк экен, эмнеден билесиңер? Мимика. Рахмат, мимика. Мимика бул беттин кыймыл аракеттери, бул кабактын, айрыкча көздүн кыймыл аракеттери туп-туура. Дагы бул жерде
Жест деген сөз келди. Рахмат. Жест жөнөтөбүз. Жест деген нерсе бул кол жаңсоо, Кана мынакей эң сонун деп атам. Жок деп атам. Акча деп атам. Зыңк деп атам. Барбайм деп атам. Сениби деп атам. Сениби деп атам. Мына сөз менен мен оозумду ачпай эле оюмду жеткирип кое алам. Жест дедик. Мына айтылган сөз мимика дедик, жест дедик. Түстүн түрү үн аркылуу туп-туура. Мисалы мен сөз айтпай эле бирок үнүм аркылуу билдирип кое алам. Мисалы мен жигит болуп кыздын аркасынан деп койсом, тийишип атканымдын белгиси. Сөз жок, бирок үн чыкты. Рахмат. Кыймыл аракет деген келип түштү. Кандай сиздер менен иштешкен, кандай сонун? Туура, кыймыл аракет. Кыймыл аракет бул мисалы кыймылдаймынбы, мен кечиресиздер. Мисалы мен мындай мынтип шашалактап турамбы, жай турамбы, кайрылып кетемби, базамбы, же катып каламбы, кыймыл аракетте. Бул ойду жеткирүү. Рахмат. Дагы эмне бар болду экен, кана дагы. Дагы бул жерде жетчү нерсе жетинин ичине кирет, бул көз караш. Эгерде мен азыр бетимди бекитип туруп, моминтип туруп, бирок көз карашым менен сиздерге кандай бир маалыматты кетирсем, сиздерге сезилет. Мисалы мен мындай кылайын да. Не деген сезимдер жөнөтүп атам? Кимге көрүндү мисалы? Экраныңыздар чоң болсо. Канакей? Точно, коркунуч. Мен коркуп атам, мына. Карасаңыздар. Кашымда көрүнбөйт. Кашымда көрүнбөйт. Үнүмдө чыккан жок, бирок көзүмөн менин коркуп атканымды, коркунуч сезимин сезип атканымды сиздерге билинип калды. Дагы эмне аркылуу жөнөтө алабыз? Буюм аркылуу. Мисалы, аң сезим менен туюу дейт. Ооба, кабыл алып аткан адам ошонусу менен туят. Туп-туура айтып атасыз. Бул өтө туура. Бирок мен жөнөткөндө эмнелерди жөнөтөм, кандай нерселерди деп атам. Буюм жөнөтүш мүмкүн. Мисалы, мен келдим да сизге гүл сунуштайм. Гүл сунуштасам эмненин белгиси? Куттуктоонун белгиси, сүйүүнүн белгиси. Эгерде мен сизге шакек сунуштап атсам, же ак жолук салынып чыксам, жаш келин экен деп билип коет. Эгерде менин манжамда мындай алтын шакек бар болсо, таш башы жок, бул тиги башы бош эмес экен, турмушка чыккан экен деп туруп билинип калат. Көрдүңүздөрбү? Кубанычтын сүйүүнүн дейт. Рахмат, туура, гүл ошонун белгиси. Үй бүлөлүү экен деп билип каласыздар. Шакек. Мен үн сөз айта электе эле шакектен мен силерге уже нерсе жөнөтүп койдум. Бул да баарлашуу. Сиз кийген кийимиңиз, сиз түйгөн чачыңыз, сиз өзүңүздү караганыңыз же карабаганыңыз, же тишиңиздин абалы, же колуңуздун тазалыгы, же тырмактын абалы, бунун баардыгы буюм. Буюм нерсе болот. Баарлашууда буюмдун орду өтө маанилүү. Эмкиси жыт. Адам баарлашып атканда жыт аркылуу да маалыматты алат. Жыт, бул адам өзүнүн ден соолугуна аябай кам көрөт экен. Чыркнокту улам жеп турат экен деп. Же бул адамдын кирешеси жакшы окшойт, кымбат баалуу атыр колдонот экен. Же мисалы, үйдө баардыгы тынч экен, мына тамак аштын жыты чыгып атат. Көрдүңүздөрбү? Жанагы жерде үн дегенде бул адамдын үнү же адамдын үнү эмес. Мисалы мен мондай үн чыгарам. Бул эмне деген баарлашуу башталды? Эмне деген суроо келди? Бош бекен? Үйдө бирөө бар бекен? Эшикти ачып койчу деген. Же мисалы үйгө келсеңиз, кухняңызда, ашканаңызда шарак-шурак деген эле үн чыгып атса, келиндин маанайы начар экен бүгүн деп билип калат. Туурабы адам? Же сиздин алдыңызга кандай бир чыныга чайды коюп туруп деп койгону, же деп койгону экөө асман менен жердей. Үн адамга маалымат берип турат. Кана келиңиздер, айтылган сөз
эмоцияны мимика аркылуу беребиз дедик, бет менен жест дедик, кол жаңсоо, кыймыл аракет дедик, поза деп коет дагы орус тилинде, бул дененин абалы. Эгерде мен минтип турсам, анда мен сиз менен эгер анда мен сизди көргөнүмө. Эгерде мен минтип калсам, аркамды салып, тарынып калыптыр деп билип калар адам. Биз көп учурда баарлашуу бул айтылган гана сөз деп эсептейбиз. Жогоруда айтылган нерселердин баардыгын эске албайбыз. Көп учурда адам оозу менен келе кой дейт, бирок көзү менен жетип келдиңби дейт. Оозу менен макул дейт, денеси менен чокуң дейт. Көрдүңүздөрбү? Адам сөздү 20% гана кабыл алат. Калган чыккан нерселердин баардыгын 80% түзөт. Көз караш, мимика, колуңуздун жаңсоосу, денеңиздин абалы, чыгып аткан жыттар, буюмдар. Жана бул жерде жазылган сөз да бар. Эми баарлашуудагы 7-чи бөлүгүн талкууладык. 8-чи бөлүк эмне болду экен? 8-чи бөлүк, акыркы бөлүк. Кана ким эмне дейт? Туура жооп бар бекен сиздерден? 8-чи бөлүк. Биз айттык, баарлашууну баштаган адам, байланыш, кабыл алган адамдын ою. Өтө жакын, Ратбек мырза, бат-бат жооп бергениңизге чоң рахмат. Кабыл алуу сезими дейт, ооба. Бирок мен аны бир аз башкачараак деп аттап коеюн, чагылдыруу. Мен жөнөткөн нерсе, жок, коштошууга эрте кое туруңуздар. Максатка өтүү, восприятие, тура. Мен жөнөткөн нерсе адамдын, башка адамдын башына келип туруп, ошондой жылдыз болуп жанып калдыбы? Же мен кызыл жылдызча жөнөтсөм, бул адамдын башына капкара 3 бурчтук болуп туруп калдыбы? Кабыл алган адамдын кабыл алуусу дейт Бермет айым. Чоң рахмат, урматтууларым. Өтө туура айтып атасыздар. Бардыгыңыздар туп-туура жооп берип атасыздар. Эми бул чагылдыруу болду. Эгерде биз ушу 8 бөлүк топтолгондо жанагы кабыл алган адамдын башында мен айткан сөз эч бир бурмаланбай, бөксөрбөй, өзгөрөлбөй жетип барган болсо, анда менин коммуникациям, баарлашуум өтө эффективдүү болду деп эсептесек болот. Эгерде мен айтсам, бирок адамдыкы толук эмес, бөксө болуп калып, анан кийин туура эмес бир нерсе жасаса, жанжалдын баардыгы ошо жерден чыгат. Сиз капа, мен айтпадым белем, жакшынакай эле айтпадым белем. Кандай түшүнбөгөн нерсе немесиң дейт. Айрыкча мугалимдер, азыркы балдардын эс тутуму начар. Азыркы балдар түшүнбөйт дейт. Бирок бул жерде өтө чоң мыйзам бар. Эгерде сиз жөнөткөн маалымат кабыл алган адамга толугу менен жетпесе, же бурмаланып калса, анда бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Номер 1, баарлашууну баштаган адам кимдин идеясы, кимдин ою, кимдин ниети? Ошол адам баарлашуунун ийгиликтүүлүгүнө жооп берет. Мындан кийин сиздер сен мени түшүнгөн жоксуң деген сөз туура эмес экенин билип жүрүңүздөр. Мен сага түшүндүрө алган жокмун деген сөз ана туура. Ана бул жерге Мавлюд айым, баарлашуу, үн, кыймыл, аракет менен адамдын жөндөмүн, мүнөзүн кандай абалда экенин биле алабыз. 100% туура. Адам сүйлөй элек деле биз билип коебуз. Бул кандай маанайда, бул кандай абалда турганы. Эми карасаңыздар, биринчи биз сиздер менен баарлашуунун 8 бөлүгүн талкуулап чыктык. Экинчи, баарлашуунун ийгиликтүүлүгүнө баарлашууну баштаган гана адам жооп берет. Ошол адам 4-түн көңүлүн буруп алдыбы, маалыматын түшүнүктүү жеткирдиби, бөксөртпөй, чачпай туруп толугу менен жеткирдиби, бул бунун жоопкерчилиги. Да, пожалуйста, Жамиля айым, кол
көтөрдүңүзбү? Жооп бере берсеңиз болот. Кол көтөргөндөр болду окшойт, Баарлашуу сөзсүз түрдө маанилүү болгондо гана жакшы натыйжа берет да. Маанилүү болгондо. Мүмкүн. Мен үчүн дайыма маанилүү. Мен анткени баарлашууну баштап атам, мен ошол оюмду жеткиргим келип атат. Анда мен сизге өзүмдүн жеткирчү оюмду маанилүү экенин көргөзүш керек экен да. Маанилүү кылып айтыш керек экен да. Көрүп атасызбы? Жоопкерчилик дайыма номер 1-де болот. Эми убакытыбыз өтүп баратат. Мен да кечиккенимге байланыштуу. Мен бир чоң ката менен тааныштырып коеюн. Каталар көп. 10 чактыдай чоң ката бар. Баарлашуунун эффективдүүлүгүнө балта чапкан, тоскоол болгон. Мен бүгүн сиздерге бирөөнү тааныштырам, бирок бул өтө маанилүү нерсе. Көп учурда ушул жери сиздерге пайдалуубу эмеспи, кызыктуубу эмеспи? Мага бир белги кылып койгуңуздарчы, пайдалуубу эмеспи? Эки тарап үчүн тең кызыктуу болсо. Бирок карасаңыз, рахмат, Замирайым. Баарлашуу эки тарап үчүн, рахмат белгилериңиздер үчүн. Замирайым, сиз айтып атпайсызбы, эки тарап үчүн кызыктуу болсо. Мен жөн эле отурам беймарал. Менде эч кандай ой жок. А сизде ой жаралды. Сиз ошол оюңузду мага жеткиргиңиз келип жатат. Анда биринчи ирет сизге бул маанилүү болуп атат да. Ошон үчүн мен үчүн айтчу идеяңыздын кызыгуу, маанилүү экенин сиз менин ички дүйнөмдө ошону ойготуш керексиз да. Өзүнөн өзү мен баарлашайынчы деп меники ойгонбойт. Сиз ойготуш керексиз да. Сезип атасызбы? Жанагы бул реклама берчүлөрдүкүндөй да. Сиз беймарал жашап атасыз, сизге эч нерсе кереги жок. Телегейиңиз тегиз жыргап жашап атасыз. Бирок реклама келет да айтат: "Эй, мындай болсаң мындай болот" деп сизде кызыгуу пайда болот да, сиз барып сатып аласыз. Баарлашууда дал ошондой. Сиз оюңузду жеткирем десеңиз, идея эки тараптын тең кызыкчылыгын көздөгөн дейт. Баарлашкысы келген адам үчүн пайдалуу. Биринчи ирет баарлашууну баштаган адам жоопкерчиликтүү. Тиги тарапка кызыктуу болобу, жокпу, жетеби, жокпу. Эми бир катаны сиздерге ачып талкуулап берем деп убада бердим элем, ошого кезек келди окшойт. Пайдалуу деген белегиңиздерди, белгилерди коюп бергениңиздерге мен абдан ыраазымын. Өтө чоң ката мындай болот. Көп учурда биз айтып койдум, түшүндү да деп ойлойбуз да. Мен тотмокой эле айтпадымбы? Сопсуун эле жеткирбедимби? Бул ата-эненин катасы, бул жубайлардын катасы, бул жетекчилердин катасы, бул сатуучулардын катасы болот, адамдын катасы баарлашуудагы. Мен мугалимдердин катасы болот. Мен таптакай сопсонун эле айтып бердим, тигилер түшүнбөйт дейт да. Анан мен көп учурда моундай сунуштайм, айтам. Кана ким эң мыкты баарлашкан адам ким дейм. Ал адам чыгат. Мен айтам, кана буйрук бериңизчи, ушул отурган адамдарга буйрук бериңизчи, колун көтөрсүн депчи. Анан бул айтат, колуңарды көтөргүлө деп. Эми ар кимиңерге мен азыр айтып атам, колуңарды көтөргүлө деп. Ким колун кандай көтөрдү? Мүмкүн бир адам минтип көтөрдү. Bir adam mintip götürdü. Bir adam mintip götürdü. Bir adam mintip götürdü. Бирок көтөргөндөрдүн бардыгыныкы көтөрүлдү да колдор. Bir adam мүмкүн өзүнүн колун эмес, башка бирөөнүн колун көтөрүп койду. Bir adam mintip койду, bir adam mintip койду, bir adam mintip койду, bir adam mintip койду. Көрүп атасызбы? Анда мен колуңарды көтөргүлө деген буйрукту бергенде, сонун эле буйрук бердим, түп түшүнүктүү бердим да. Булар туура эмес көтөрүп атат деп ойлойбуз. Чындыгында мен эмне деп айтыш керек элем? Эгерде менин ниетим туура болсо, оюм толук болсо, анда мен айтам: урматтууларым, оң колуңуздарды алаканын алдына келтирип туруп, манжаларын тиги асманды карай түп-түз кылып, чыканактан бүкпөй туруп, колуңарды көтөргүлөчү, алаканын алдына келтирип туруп, ушинткөндө элдин бардыгы мен каалагандай көтөрмөк колун. Сезип атасыңарбы?
Бул өтө жөнөкөй мисал. Бирок бул чыныгы катаны далилдеген мисал. Ошон үчүн сиздер мени түшүндү да дебей, ошол түшүнгөнүн же түшүнбөгөнүн текшерүү керек. Кана кандай суроо аркылуу текшере аласыздар? Мага 3 жооп керек. Ким кантип текшерет? Сизди так айтуу керек деп атат Радбек мырза, туптуура. Ким кандай текшере алат? Кандай суроо аркылуу текшере аласыздар? Сизди түшүндүбү же эмеспи? Эмне суроо берип туруп түшүндүрө аласыздар? Тактай аласыздар. Сизди түшүнгөнүн, түшүнбөгөнүн эмне аркылуу? Кандай суроо бересиздер? Түшүндүңбү деп, рахмат. Ким дагы кандай суроо берет? Түшүнбөгөн суроолоруңарды бергиле деп. Рахмат, Жамилайым. Чоң рахмат, эң жакшы. Анда 3-чү адам берсин, мисалы. Кантип? Сен бул айтылган нерселер жөнүндө кандай ойлойсуң? Кайтарым байланыш. Рахмат, Нурзатайым, чоң рахмат. Мына, анда мен сиздерге бул эмне себептен тата дегеним ошондон билинет. Урматтууларым, сен түшүндүңбү деп жооп бергенде 100% болбосо да 99% деп жооп берет. Түшүндүм дейт. Бул туура эмес суроо. Түшүндүң да, түшүнүктүү да, түшүндүңбү деген суроону бербеңиздер, урматтууларым. Анткени биздин жашоодо мындай, мен түшүнгөн жокмун дегенде бизди жазалайт. Андай эмне эле түшүнбөйсүң, элдин баары түшүнгөндө сен эмне түшүнбөй каласың деп мугалим урушат. Сен качан түшүнчү элең деп ата-эне урушат. Ошон үчүн биз түшүнбөсөк да, түшүндүк деп туруп жылмайып, баш ийкеп калабыз. Ошондуктан, урматтууларым, акыркы айым айтты, ким айтты? Айтылган кайтарым байланыш деген идея айтылды го, ошол идея эң туура. Мынакей, менин айткан сөзүмдү кантип түшүндүң, гана өзүңдүн сөзүң менен айтчы деген суроо, сураныч айтсаңыздар болот, жөнөтсөңүздөр болот. Түшүндүрүп алдымбы деп биз да аябай сыпай келебиз да, сыйчыл. Ошон үчүн тиги тарап капа болуп калбасын деп, жакшы эле түшүндүрдүңүз деп коебуз да. А биздин максатыбыз адам эмнени түшүндүң, кана кантип түшүндүң айтчы. Эми мен айтып бергенден кийин эмне кылайын деп атасың? Менин айтканыман кайсынысын билдиң? Эмне кылайын деп атасың? Кайсы кадамдарды шилтейсиң? Кана кантип түшүндүң? Өз сөзүң менен айтчы деп кайтарым байланыш алуу зарыл. Эгерде сиз түшүндүңбү десеңиз, тиги тарап дейт да, түшүнбөгөн мою менен кете берет. Бул баарлашуудагы 8-бөлүк. Адамдын башына жеттиби, жеткен жокпу, биз текшере албайбыз да. Ушу суроо гана, туура суроо аркылуу гана биле алабыз. Тиги тарап түшүндүбү же жокпу. Өзү айтып атпаймынбы, 10 чактыдай ката бар. Бирок ал каталардын баарын талкуулаш үчүн ал өзүнчө сабак болот. Ошон үчүн бүгүн менин максатым сиздерге биз төрөлгөндөн баштап күнүгө жасап жүргөн нерсе баарлашуу чынында кайсы бөлүктөрдөн турат, эмнелерден турат, ар бир бөлүгүнүн орду, ар бир бөлүгүнүн мааниси жана кетирилчү каталар жөнүндө айтып бергим келди эле. Эми кезек сиздерде болсун, суроолор болсо мен жооп бергенге аракет кылайын. Суроолор барбы? Рахмат, Зуляйым. Посоветуйте литературу дейт. Баарлашуу жөнүндө ушул мен айткан версияда мен китептерди таба элекмин. Мен ар кайсы булактардан чогултуп, топтоп, тажрыйбамдан текшерип, колдонуп келген нерсе. Рахмат, рахмат. Таттыбүбү айым, жылуу сөзүңүзгө рахмат. Мындайда
Менде суроо жок дейт Назира айым, рахмат сиздерге. Кайтарым байланышыңыздарга чоң рахмат. Эми бүгүндөн баштап сүйлөөрдөн мурун чоң рахмат. Жакшы маанилүү сабак болду, эффективдүү сабак үчүн рахмат дейт. Чоң рахмат урматтууларым. Эми менден сиздерге кеңеш. Айырмасы жок, ким болбосун. Экран көрүнбөй калды, сүрөт түрүндө да чагылдырып көрсөтүп берет элем. Катарларыбызды оңдойбуз дейт. Рахмат, бул өтө сонун деген китепти коммуникация. Презентация менен бөлүшөсүзбү? Бөлүшүп берем, мен уюштуруучуларга жөнөтөм презентациямды, сиздер аласыздар. Рахмат, чоң рахмат. Айкыз айым, рахмат, кабыл алдым. Анда урматтуулар мындай. Башка адамга сүйлөөрдөн мурун оюң быштыбы? Мен ниетим кандай деп өзүңүзгө суроо бересиз. Баш жагында мүмкүн жай болот. Мүмкүн токтоп каласыз. Бирок бара-бара бул адатка айланат. Сиз ниетиңизди түздөп туруп жеткирейинчи ушуга, түшүнүктүү кылып айтайынчы. Мен бул сөздү колдонсом түшүнбөй калышы мүмкүн. Мындай кылып айтайынчы, кана сүрөт менен чагылдырып айтайынчы. Мисал келтирейинчи. Мен буюмдардын аркылуу көргөзөйүнчү. Кой, мындайраак турайынчы, жакыныраак барайынчы деп туруп, сиз кыймыл аракетиңизди өзгөртөсүз. Бул. Экинчиси, адамдын көңүлүн бурдуруп, мына көз карашын кармап туруп, анан кийин гана сүйлөп баштайсыз. Сиз адам чынында эле түшүндүбү, жокпу, кана түшүндүңбү деген суроонун ордуна, кана мен айтканымдан кайсылары эсиңде калды, айтып койчу деп туруп текшересиз. Эгерде суроолор болсо бере кой, мен айтып берем, анткени сен түшүнгөнүң мен үчүн өтө зарыл дейсиз. Анан кийин сиздин баарлашууңуз кыйла оңолот. Мына башында айтпадымбы, кечиккениме кечирим сурайм, бирок ушул калган убакытын колумдан келишинче пайдалуу, сиздер ушул убакытты бөлүп бергениңиздерге өкүнбөгөндөй кылып сабак өткөрүп берейин деген ниетим бар эле. Ушу ниетим ишке ашты бекен, жокпу? Эми кайтарым байланыш сиздерден. Чоң рахмат деген жылуу сөздөр келип атат. Сабак жакшы болду. Рахмат, бүгүнкү вебинарга өтө пайдалуу болду. Адамдын көзүнө тике карап сүйлөөнү кандай тренировка кылса болот дейт. Жылдыз айым, сиздин сабагыңыз менен үчүн абдан маанилүү, кызыктуу, жугумдуу. Ички туюмуңузду ойготуп, байланыш түзүп бергениңизге чоң ыраазычылык билдирем дейт. Благодарю дейт. Көп каталарыбызды түшүндүм дейт. Ой, алтындарым, рахмат. Пайдалуу сабак болду. Мен кабыл алдым жылуу сөздөрүңүздөрдү. Сизге ушунчалык кызыктуу сабак болду дейт. Чоң рахмат. Колдонуңуздар, урматтууларым. Колдонуңуздар, балдарыңыздардын баарлашуусун байкаңыздар. Байкап туруп, аларга да кеңеш бериңиздер. Бизде жакшы сабагыбыз бар. Кыргыз тилинде 10 кыска сабак жазганбыз. Ушу баарлашууну жөндөмүн оңдош үчүн Гүлназ айым экөөбүз ушундай сабактарды даярдаганбыз. Кызыккан адамдар болсо, белги берип койгула. Биз ошол сабактарды кантип алып, кантип окуса болот, маалыматты беребиз. Бирок эң негизгиси сиздин жоопкерчилигиңиз өтө маанилүү. Ушу баарлашууну баштаган адамдын жоопкерчилиги маанилүү. Так, кол көтөргөндөр бар экен, сүйлөңүздөр, урматтууларым. Эки адам кол көтөрдү деген белги келип атат. Ким болду экен? Анда урматтууларым, саат да кандай темаларда сабагыңыз бар? Ой, меники калп айтпасам 20 чакты темада сабак өткөрүп жүрөм. Өзү негизи мен ата-энелерди окутам. Бала менен болгон мамиле, баланы тарбиялоо боюнча кеңештерди берем. Мен ушу ата-энелердин насаатчысы болом. Андан сырткары адам кантип окуганда окуган нерсесине толугу менен ээ болот. Кантип окуганда билими чынында эле маалымат эмес, билимге айырланат. Онлайн окусак болот, онлайн окусаңыздар болот. Онлайн курс өзү негизи. Балага тарбиясы жөнүндө семинарларыңызды өтүп калабыз. Сиздер биздин инстаграмга жазылсаңыздар болот. Биздин инстаграмда маалымат бар, бирок көбүнчөсү орусча. Дагы ушундай кызыктуу сабактар өтүп бересизби?
буйруса эмнеге өтпөйт экен, өтөм. Буйруса аманчылык болсо, аманчылыкта көрүшүп туралы, сабактардан өтүп туралы. Бар болуңуздар, ушул дем алыш күнү окуйт элем, үйрөнөт элем, билет элем деп алтындай болгон убакытыңыздарды бөлүп окуп жатканыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Сиздер азаматсыздар. Анан ушул элим өссө экен, өнсө экен деп туруп, ушул сабактарды уюштурган кыздар, жигиттерге да мен ыраазычылык билдирем. Анан ишенип ушу Жылдыз айым бир пайдалуу нерсе айтып берет деп мени чакырганыңыздарга рахмат. Анда жакшылыктардан көрүп Сизге да чоң рахмат бүгүнкү сабакты көргөнүңүзгө. Аябай алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге чыгып бергениңиздерге чоң рахмат. Катышуучуларга да чоң рахмат. Жакшы катышып, көңүл буруп, аябай кабыл алуусу туура болгонуна ыраазычылык билдиребиз. Жылдыз айымдын инстаграмы биздин баракчабызда бар. Болгон вебинардын жазылуусунда бөлүшөбүз. Презентацияларды дагы бөлүшөбүз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз Акыл айым долбоорунун атынан. Биз дагы чоң ыраазычылык билдиребиз сиздерге, Акыл айым долбооруна, Жылдыз эжеге. Бизге аябай чоң сабактарды өттүңүздөр десек, өттүңүздөр деп айта алам. Себеби билбеген нерселерибиз да көп экен биздин. Биз деле мугалим болуп иштейбиз негизи. Бирок аябай билбеген нерселерибиз көп экен бизде деле. Чоң рахмат, алган нерселерибизге ыраазыбыз. Ишиңизге ийгилик. Анан ушул суббота, воскресенье күнү менин суранычым кечинде өтсөңүз аябай тынч, жакшы болмок эле да, мага ушундай. Плюс жагы ошол. Кечинде бир бөлмөдө отуруп аябай кызыктуу неме кылып отурсам жагымдуу болот. Мен бул уюштуруучуларга окшойт кайтарым байланыш. Урматтууларым, мен ишенесиздерби? Барчу жериме жетпей, орто жерден бир жерге, бир кычыкка кирип, кичинекей бурч рахмат. Ушул жерден өттүм сабагымды. Бирок дагы эле бир жолу кечирим сурайм кечиккениме. Макул, анда байланышып болуп, саламатта болуңуздар. Макул, саламатта калыңыздар. Рахмат. Жылдыз айым, сизге дагы чоң рахмат. Ушул Акыл айым долбоорунун катышуучуларына көңүлүңүздү буруп койгонуңузга. Айымдар, күнүңүздөр жакшы өтсүн. Рахмат келгениңиздерге. Эмки суббота күнүңүздөр сонун өтсүн. Эртең да выходной. Болупту, жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыздар. Инстаграм баракчаларга жазылгыла, Жылдыз айымдын баракчасына да жазылгыла, информацияны жиберебиз. Макул. Макул, жакшы калыңыздар. Эме ссылкаларды группаларга жиберип коебуз. Жана окуп атпайсыңарбы группаларга? Ошол жака эки ссылканы тең ошол жака жиберип коебуз. Записти дагы жиберебиз группаларга. Жазира, тогда закроете, да? Выйдите, чтобы у всех закрылось. Жазира, вы здесь?